Саламатсыңарбы достор, биз азыр Доломго келдик, мондай суукта. Аябай эле суук экен, 3000 метр өйдөдө турабыз. 3030 тагыраак айтканда, 3030 метр. Биздин спортскейдин максаты ошол Кыргызстандагы негизи эле болуп жаткан спорттук жаңылыктардын баарын сиздерге тирүүлөй жеткирүү. Эмне дейсиз? Жана жалпылап айтканда Кыргызстандагы спортту популярдуу кылыш керекпиз. Албетте жана спорт аркылуу Кыргызстанды таанымал кылсак аябай жакшы болот. Дал ушундай максаттар менен бүгүн биз Нарынга жөнөдүк. Азыр Долгондобуз, дагы бир жолу кайталап кетейин. Жок, бирок анча деле суук эмес да. Жүрөбүз. Салам жигиттер. Жаңы спорт ордосу ачылыптыр. Бул жака где-то бир 200 чукул адам келди. Бүгүн Бишкек шаары менен Бишкек шаарындагы Алга деди. Алга командасы менен Нарын Ястребтер командасы ойнойт. Ошону биз менен чоң көргүлө. Мына Бишкек Алга келет бизде. Бул ошондо өзүңүздөр акыркы маалыматтарды мындай карап жүрсөңүз, бул жигиттер жаш балдарыбыз Америкага барып бир турнирди утуп келишкен да. Америка негизи хоккей өзү Канададан пайда болгон да. Канада Америкада аябай популярдуу. Анан биздин Кыргыздын жигиттери дал ушул спорт аркылуу, хоккей аркылуу Америкадан жеңишке жеткен, бул аябай эле кубанычтуу да. Бүгүнкү оюнду айта кетсек, жакшы оюн болду. Булар деле нарындык ушу шумкарлар 3 айдан бери даярданышыптыр. Биз деле бул турнирге даярданганбыз. Эң башкысы баягы возрасттан кичине значение болуп калды да. А так по игре жакшы эле болду. Элге эмне майрам тартууладык. Баары жакшы оюн болду деп айтсак болот. Алга командасы Нарын Ястребтер командасын уткан учуру, ошол уткан команданын мүчөсү атын ким? Нуралиев Адилет. Адилет бул Алга Бишкек командасынын жеңүүчүлөр командасы. Бүгүнкү оюнду кандай болду деп эсептейсиң? Кандай болду оюн? Оюн жакшы болду, бирок аябай кыйналдык. Бирок уттук. Канададан келген хоккейный менеджер жана промоутер Джон Макинтош. Добрый день, Джон. Добрый. У меня к вам первый вопрос. Цель вашего визита в Кыргызстан, а именно в Нарынскую область? Мы получили приглашение приехать сюда. Мы неделю назад приехали, у меня была половина команда. 9 хоккеистов. Мы участвовали как легионеры на чемпионате Кыргызстана. Было вообще здорово. Мы играли здесь несколько матчей на Рине, потом товарищеский матч в Бишкеке.
А я тоже использовал это время, познакомиться с Киргизстаном, да, С культурой, с людьми. Да, и хоккейной культурой Да, особенно. да. Это был мой первый поездка сюда. Я хотел уточнить, в Киргизстане есть хоккей? Ну, потому что... Ну, конечно, азиатская страна, Да, хоккей. Да, я просто знаю, что в Киргизстане есть охота на горах, да, очень известный Марко Поло. Но как я понял, когда я приехал, видел такой страсть, такой хоккей, как болельщиков кричает. Рядом меня сидел такие бабушки, они так кричали, я думал, что-то как Канада, очень похоже, да. Поэтому сейчас мы думаем, да, что-то надо что-нибудь дольше делать с вами по хоккею. Да, я вижу много общего между Киргизстаном и Канадой именно по хоккею, да. Потому что дети есть дети. Да. Это ваши дети, наши дети одинаково. Я видел вчера после матча одна команда, которая проиграла, я пошел раздевалка, и они плакали. Расстроены, Ну, да? страсть, Да, они да. просто, потому что мама, папа здесь, бабушка, дедушки, они хотели победить, да? А эти страсть для победы за хоккей одинаково, как у нас Канада. Вот вы как промоутер, что хотите сделать вот для развития нашего хоккея? Мы будем сейчас организовать 2 детские команды из Киргизстана, будет ехать в Канаду в декабре и будет участвовать в очень известной хоккейной турнире в Торонто. Это первый шаг. А второй шаг, мы смотрим, как мы можем открывать здесь, в Нарине, канадская, русская хоккейная академия, где мы будем забрать самые лучшие от канадских хоккей, да, и от русских хоккей, и делать такой, как гибрид. Гибридский На кыргызской хоккей. площадке, да, получается? Да. Вот здесь на льду есть первый будущее НХЛ-хоккеист из Киргизстана, да? Я думаю, это полно реально, да? Потому что я уже смотрел вчера 4 хоккеиста, которые очень хорошо играли. Хорошая техника, но в голове они имеют уже понимание хоккея. Да. У меня есть очень хорошее предложение. Я думаю, мы поедем в Канаду на Рождество, да, на Новый год. Будет эти 2 команды. Вам обязательно надо ехать с нами. Вы так делаете такой красивый интервью, такой профессионал, как у нас Канада. Приезжайте. Будем рады. Видеоистория наша по киргизстанцам, первая поездка в Канаду. Как бы я тоже люблю хоккей. Да. Вот мы увидели вчера, и ребята любят хоккей. Сейчас. И ребята любят хоккей. Сейчас, получается, идет подготовка к матчу. Да. Ну и родители любят хоккей. А если именно в нашем регионе, маленьком, люди так полюбили хоккей, то весь Кыргызстан, я думаю, откроет свое сердце именно к этому виду спорта. Будет. Рад был с вами пообщаться. Желаю вам удачи. Встретимся еще. Вам тоже. Спасибо. Пожалуйста, Ширин, расскажите про вашу команду, про Алгу Бишкек. Что за команда и когда прибыли, с какой целью? Значит, команда Алга Бишкек, мы с Бишкека приехали в Нарын первый раз составом 2009-2010 год. Для нас, это опыт большой. Очень интересно играть с командами, с нарынскими, да, и такие Меши Нарын. Довольно-таки сильные ребята. И думаю, какой бы ни был счет, главное красивая игра. А вообще, как вам турнир проходит на Рыне? Какой уровень? И что Уровень ребят довольно-таки хороший, я скажу, для маленького периода, да, тренировок. Вот. Они уже начинают играть, мы выйдем, да? Думаю, будущее есть у всего, если действительно работать, заниматься, вкладывать. И мы непосредственно сейчас большие усилия прилагаем, чтобы развивать детский хоккей. Особенно, потому что есть желание, есть стремление у детей. И есть поездки, есть турниры, почему бы нет? И детям это нравится. Из 10 мальчиков 9 остаются на хоккее, кто первый раз пришел. Asıl
балдарды спортко тартуу, популяризация. Ушу именно Нарын шаарында биздин климатический условиябыздын баары тең шарты ушуга тең туура келет хоккейди өнүктүргөнгө. Ошондуктан ушу бүт жасап аткан иштин баары ошол максат Нарын шаарынан жакшы хоккеисттер чыгаруу максаты. Саламатсызбы, Руслан Жамалбаевич. Эң биринчи сурообуз сизге футболго кантип келип калдыңыз эле жаш кезиңизде? Жаш кезим ошо Ошто өттү. Ата-энем Ошко барып иштеп калды эле, анан ошо биздин двордо мен эң кичинекей бала болчумун, ошо бүт эле улуу балдар болчу, байкелерим. Алар футболду жакшы көрчү. Анан бизде кичинекей бир коробка бар болчу, Ошто. Ошол жерде күн-түн ойноп жүрсө, мени ворота коюп койчу өзү. Мен кичинекей, эң кичинекейим да. Ооба, 5-6 жаштан эле, андан эле эрте го, 4-5 жаштан эле баштадым. Ошо ворота коюп койчу, алар ойной берчү, анан акырындан мен ошо футболду сүйүп калдым. Болгон бардык медалдарды, кубоктарды утуп чыккансыз. 11 жолу чемпион болдум. 6 жолу кубокты алдык, 2 жолу супер кубок, 2 жолу азиатский кубок. Bir жолу Казакстан кубогун алдык. Андан тышкары 3 жолу мыкты оюнчу болдум Кыргызстанда, 8 жолу мыкты коргоочу болдум. Алга командасынан сизге сунуш келгенде биринчи реакцияңыз кандай болду? Көп ойлондуңузбу же дароо эле макул болдуңузбу? Көп ойлондум. Мен биринчиден эмнеге? Мен дордой командам, мага өзүмдүн командам баягы канча ойнодум, канча иштедим, бул жерден чоңойдум десем болот. Ушул жерден нанын жеп, чайын ичип, ушу дордойго көнүп калып турдум да. Дагы ойлонуп, кеңешип, үйдөгүлөр менен кеңештим. Анан ошондон кийин эле анан мен макулдугун бердим. Дал ушул сбордун убагында сиз командаңыздын алдында кандай задача бар деп ойдуңуз? Турцияга кандай барып келдик дейин? Жакшы эле барып келдик. Подготовканы жакшы өткөздүк. Аяктан чоң Самсун шаарынын стадионунда тренировка кылдык. Ал жерден натуральный газондо тренировка кылдык. Бияктан 2 жума кардын үстүндө стадиондо эле жөн эле чуркап жүрдүк, топ жок. Аякка барып 2 мал тренировка жазадык топтор менен. Ошо команданы 1 айда эмес, 2 айда эмес, баягы кээде 1 жыл керек, кээде 2 жыл эми ошого аракет жасатабыз. Ошо жакшы команда түзгөнгө. Буюрса бар. Азыр жакшы балдар чыгат. Дордойдун мектеби, Абдушатанын мектеби, футбольный центрде Оштон азыр академия ачылды. Буюрса ошо ойлойм, бир келечекте бир 5-10 жылдын ичинде Кыргызстан футболу өсөт деп ойлойм. Эми бул биринчи көп машыгыш керек. Тренерлердин айтканын жазаш керек, анан талант да керек да. Эми Кыргызстанда бөлөк мамлекеттерге караганда каражат да аз бөлүнөт. Мамлекет жардам бербейт. Буякта меценаттардын эле колдоосу менен эле азыр мына футболбуз ошо Аскар Салымбеков, Совет Сакибаев деген кишилердин арты менен эле ошо футболбуз кичине карман атат да. Анан мамлекет бир аз жардам берсе, көңүл берсе, ошондо кичине келечекте биздин жаш өспүрүмдөргө, жаш футболчулар үгүлүү болмок да. Эми биринчи бул азыр чоң стадион керек. Кыргызстанда Спартак стадионунан башка
мамлекетибизде мындай бир жакшы Европа же мировой стандартка, международный стандартка бир стадион керек. Мына азыр Дордой деле ойноду, көрдүңөр. Кардын үстүндө ойноду. Ошого бизге көп ар бир областта чоң шаарларда бирден чоң стадион керек. Шарт болбосо футболчуларга дагы кыйын азыр. Бүркүт жөнүндө айтсак, бүркүт 8 жашта. Бүркүт негизи кыргыздын өзүнүн сыймыгы. 8 жашта көптөгөн сыйлыктардын ээси. Ошо дайыма ошол жерде болот. Охотага чыгаардын астында ошол жерден алып кетебиз. Кайра да ошол жерде бош отурат да дайыма, бир жак буту бош болот. А бул жөн эле кээде учаардын алдында эле кармап баягы колдон чыгып кетпесин деген эле. Анан мындай байланбайт туурга, башка бүркүттөрдөй болуп. Эшке байларды эле эшке байлап коебуз. Негизи мүнүшкөрлүк менен канчадан бери алектенесиңер? 20 жыл болуп калды. Биринчиден мурун хобби болчу. Баягы өзүмө жагып жүрчү. Андан кийин азыр көчмөндөр оюнуна даярданып атабыз. Анан туризм менен да иштейбиз. Мындайча айтканда Киреше булагы дагы бар да. Эми бир көрсөткөнгө 2,5 миң сом да. Ошондо бир жумада 2 жолу келди, былтыркысын быйыл көп өтүп атат. Айына 10 миң сомдой чыгып турат да. Ошондо канчанчы бүркүтүңөр ошондо? Где-то жакшы кырган бүркүттөрдөн бир 7-8 бүркүт да. Ортодо бүркүттөр келип кетет, анан баары эле жакшы боло бербейт да. Кээ бирлөрүнүн жүрөгү болот, кээ бирлөрү качып кетет, кээ бирөө кишиге кол салат. Канча эт жейт бүркүтүңүз? Бир коен жесе, бир 4-5 күнгө жетет да. Негизи байке мисалы бүркүттөрдү сат деген кишилер болот туристтер келгенде. Туристтер сат деп айтпайт. Негизи кимдер сат дейт? Казактар былтыр көчмөндөр оюнунан сурады. Канча беришти? Иә. Канча беришти? $500 беришти. Бүркүткө. $5, $8 чейин наличи берсе, анан саткан жок. Бул эми балаңарда эле болуп калат. 5 балам бар, 6-чы балам эле да. Негизи бүркүттөр байке кишиге кол салган учур болобу? Көп эле. Көп эле болот. Бул деле азыр рейд жеп атканда талашса кол салат. Кичинекей балдар туурда отурганда кичинекей жана жөргөлөгөн балдар келсе, жеп да койшум. Оймо кортабыз. Бүркүттү коёнго. Аз каяка кое беребиз? Азыр келип эле барыңарга түшүндүрүп берейин. Азыр мына могу жерден мен могу кырга турам. Ошол жерден коёнду бүркүттү кое берем, коён где-то могу полянын ортосуна кое берилиш керек да. Айла, тоймо! Байке могу кыйкырып, анан бери кел, ары кел, башына томогону кийгилип, колго атырылбаганда эмне кылыш керек? Кантип үйрөтсө болот? Кандай дейсиң? Кыйкырып атпайсызбы, кел деп. Ошону силер кантип үйрөттүңөр? Биринчи бунун бүркүттүн мыйзамдары бар да, ошо бүркүткө көнүшүң керек да, кандай кармаш керек, мындай этин ортпаш керек. Чакырганда келгенсе обязательно бир нерсе бериш керек. Анан өзүнүн учуп келген убакыты болот, кайра эле чыкса келе бербейт бул. Азыр мисалы үчүн курсагы тоюп калдым.